Анан эми жанагы окуя боюнча чындыгында бул ачыкка чыгып шерменде болуп калган абал. Болбосо мындай абал, мындай окуя көп жерде керек болсо күн сайын болуп атат. Адамдын өмүрүн алган окуялар болуп атат. Geç kalıptır деп айтып атат, geç калган үчүн уруп атат деп атат. Этият болуш керек. Эгерде жашоо болбой турган болуп калса, анда ошондон көрө жашоону токтоткон оң болот, урматтуу бир туугандар. Эгер жашоо болбой турган болсо, ойноштук кылып кетсе, башка болуп калган болсо, кечирүү кыйын болуп аткан болсо, анда уруштун кереги жок. Андай кылыштын кереги жок, урматтуу бир туугандар. Адамды кордоо жакшы эмес. Билесизби, Кур'ан-ы Каримде эгерде бир адамды өлтүрсөң, бүтүндө адамзатты өлтүргөнгө тете күнөө көрсүн деп айтат. Эгерде бир адамга өмүр берсең, бүтүндө адамзатка өмүр бергенге тете сооп аласың деп айтат. Демек, бир адамды ошентип кордоп, мойнуна дөңгөлөктү илип, ага таштарды илип, үстүнө суу куюп, мейли канчалык күнөөкөр болобуз, бирок ал адам. Демек, ал бир эле аялды эмес, балким аял эркекти бардыгын, адамзаттын бардыгын силерге түкүрдүм деген сөз ошо, урматтуу бир туугандар. Бир адамды кордогон адам бүтүндө адамзаттын бардыгын кордогонго тете. Ушунчалык күнөө. Ошон үчүн келгиле, урматтуу бир туугандар. Ошондон тартып аткан карындаш, тартып аткан бир тууган акмакчылык кылып атат. Элди чыкырып кыйкырып алып келиш керек болчу. Коңшунун баарын алып келип, бар тоз түртүп калыш керек болчу. Тартып атып болду эке деп бир атта сүйлөп аткан таптакыр туура эмес. Аны чыгарганда туура айтыш керек, деш керек, бирок аны жүзүн көрсөтпөш керек. Бул күндөрдө өтөт, башка дагы болот. Ал көчөгө чыгып баса турган убагы келиш керек болот, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн ушундай болгондо биз коомчулук тирүү болушубуз керек, өлүк болбошубуз керек. Айыл апа коңшуна маани берип туруш керек. Мерди катын урчат ушуга киришпейин деп отурган менен тетигинде кылып аткан учурда ким көрүп туруп жардам берип өтүп кетсе, мына ушул келеси ол акмакчылык болот. Адам авария болуп тез жардамга муктаж болсо, жардам берип ошол машинеден сууруп чыккандын ордуна жан талаш тартып аткандар бар. Бир күн келет, сен дагы жардамга суусап, бир тамчы суга муктаж болгондо сени тартып аткан учурлар келип калат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, биз коом тирүү болушубуз керек. Ошол адамдарга маани берип туруп, ошолор токтото турган болсо, ошондо гана бардык ордуна келет. Бул бир адамды уруу эмес. Бул биздин бардыгыбызды ургандык, тебелегендик. Биздин баарыбыз, падышабыз баш болуп, премьер-министр, акыркы кароолчуга чейин мен баш болуп, бардыгыбызга дөңгөлөк илип, ага ташты салып, үстүбүзгө арыктын жанагыда киргил суусун куйганга тете ошентип кордукту бардыгыбыз көрдүк, урматтуу бир туугандар. Кудайым шерменде кылбасын. Эгер ошондой коомдо жашабасак, ошого маани бербей аткан болсок, анда силердин баарыңарга баллонду байладым, ташты байладым, үстүңөргө сууну куйдум деген, жаага дагы чаптым деген сөз болот. Демек, бардыгыбыз таяк жеп, жаага таяк жеп олтурабыз. Урматтуу айтсам жарашабы, жарашпайбы бир туугандар? Айтор маселе мына ушундайча. Анан эми жанагы аял боюнча ыйлаганыңыз жетишсиз. Ага үн кошушубуз керек, айтышыбыз керек. Коомдо ушундай туура эмес нерсе болуп атса, ошого биз сөзсүз түрдө реакция беришибиз керек, ага сөзсүз түрдө маани берүүбүз керек. Аны жөн эле таштап койгондугубуз болбойт. Жана балдарыбызга, кыздарыбызга адамзатты урматтаганын кадырын көрсөтүшүбүз керек. Аялды урматташ керек деп отуруп, эркекти кордук көрсөтүп алгандарыбыз бар. Эркекти деп отуруп, аялды кордук кылып алган бар. Жок. Ар кимдин өзүнүн укугу жана милдети так болуш керек, билдирилиш керек, айтылыш керек. Ошондо бардыгы ордуна келет, урматтуу бир тууганым. Күйөөсүнөн корус мамиле көргөн, ата-энесинин сөзүн угуп, аялына зулумдук кылган эркектер тууралуу бир канча суроо бар. Жалпы жооп берип коесузбу деген редакциядан ушундай бир мындай жалпылама суроо бар экен. Бул боюнча айттык окшойт, урматтуу бир туугандар. Аял кишини никелеп алуу ошону мындай бир кулдай кылып жумшай берүү деген сөз эмес. Аял кишини никелеп алуу, ошол аял менен кечиресиз одоно болсо, чубак ушуну сүйлөп айта бербегиле, ошол жыныстык мамилеге жана тукум улоого берилген укук деген гана маани. Бирок ошону алганда ушул деген сага кул болуп калды, болду, кааласаң урасың, кааласаң көчөгүнө биртеп кетирип жибересиң, палан түкүн деген сөз эмес. Ал сен менен тең укуктуу, сен сыяктуу адам, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн аны урган, анын көңүлүн ооруткан, булардын баары жакшы эмес. Инсанбыз бардыгыбыз, ката кетиребиз, бирок ошол нерсени өз убагында түшүнүп калыш керек. Анан кээ бир адамдар ушундай, ошон үчүн мен айтат элем, жанагыда урган башка учурда дароо милицияга кайрылыш керек, анткени өлүп калбаш керек. Сиздин ден соолугуңуз сизге керек, балдарыңызга керек. Кече бир карындашыбыз келет, күйөөсү урат экен, айтпайт, эмне десем, уят кылбайын деп. Ал уруп атканы макулбу? Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, эгер ошондой боло турган болсо, анда дароо милицияга арыз жазыш керек. Ошол менен ордуна келип калат. Билесизби, китептерде айтылат, Кудайдан коркпогон Кудайдын кулдарынан коркот деп. Рас, Кудайдан коркпай да коркпогон ошол, уруп аткан Кудайдан коркпогон ошол, анда Кудайдын кулдарынын колуна салып бериш керек, молдо болуп калат тез эле. Биринчи жанагы үй бүлө жөнүндө айтып атасыз. Эми сиз
кыргыздын аттуу баштуу адамыбыз бир эски акмак болуп баратпыз. Көчөкү телевизордон көрсөткөн жанагы бир адеп акылаксыз аялын тарбиялаган адамды көрүп алып ошондой ирэнжидим. Бул айванчылык. Бул мусулмандын кадырын, кыргыз элинин наркын, салтын бускан айванчылык. Мындай кыргыз элинде болгон эмес. Кыргыз эли аял кишини сабаган эмес, мен дагы айтам, сабаган эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам эч качан аялды урган эмес. Аялды уруу бул шариатта жок маселе. Салтыбызга, наркыбызга, ариетке, шариетке, намыска туура келбеген маселе. Бул акмакчылык. Ошол аялды уруп аткан эркектердин ошол эркек болбой, эркектик касиеттен ажырап калгандыгынан кабар берет. Бул маселенин бир жагы. Анан эми бул жанагы оорун жашсаң өлүм ашкере кылат деп, бул өлүм ушул. Ушул өлгөнүбүз биздики. Эмек кандай кылышыбыз керек? Балдарыбызга, кыздарыбызга туура тарбия берген аракет кылышыбыз керек. Адам урматталыш керек. Адам кордолбош керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Валакат каррамна бани Адама" Биз адам тукумун, адам уулун урматтуу кылып жараттык дейт. Адам уулу бул ошол аял эркек. Ошон үчүн аларды уруу болбойт. Жүзгө урган таптакыр туура эмес. Ал эмес адамдын өзүн эмес көңүлүн да коорутканга болбойт. Ошондуктан мына ушул маселеге биз туура жыйынтык чыгарышыбыз керек. Коомчулук дагы бир айтам, өтө ойго болушубуз керек. Бирөө корду көрүп алса, таяк жеп аткан болсо, ошону карап беймарал басып кетпешибиз керек. Кыргыздын салтына туура келбейт, бул шариатка туура келбейт, дегел адамгерчиликке туура келбеген жапайычылык, варварчылык көрүнүш. Анан эми мына ушуга биз мындай коомчулук, урматтуу бир дагы бир айтам, мындай бир аракет кылышыбыз керек бардыгыбыз. Аялын сабаган, ушундай кылган, башкалар болсо ушуларды коомчулуктан бөлүп, четтетип, аны менен катташын үзгөнгө чейин бара турган болсок, адамдар сестенип кала турган болот. Ана жерде карап турат адамдар. Тартып атат камерага. Анан кой дегенге жарабайт да. Чуркап барып түртүп бер, колунда чакан алып кал, башка кыл. Сактап алыш керек, андай болбойт, урматтуу бир тууганым.